32 bölüm. Жакып болсо өз жолу менен кетти. Жолдо ага Кудайдын периштелери жолукту. Жакып аларды көрүп, Кудайдын аскерлери деди. Анан ал жердин атын Маханаим деп атады. Жакып өзүнөн мурун Эдом аймагына, Сейир жериндеги бир тууганы Эйсапка кабарчыларын жөнөттү. Анан аларга мындай буйрук берди. Мырзам Эйсапка кулуң Жакып мындай дейт дегиле. Мен Лабандыкында бүгүнкү күнгө чейин жашап турдум. Менин өгүздөрүм, эшектерим, майда малым, кулдарым, күңдөрүм бар. Мен сенин алдыңда ырайым табуу үчүн өзүм жөнүндө мырзама кабарлап коюуга киши жибердим. Кабарчылар Жакыпка кайра келип, биз бир тууганың Эйсапка бардык, ал сени тосуп келе жатат. Жанында 400 адам бар деп айтышты. Жакып абдан коркуп тынчы кетти. Анан өзүнүн адамдарын, майда жана бодо малын төөлөрүн эки топко бөлдү. Ал эгер Эйсап кол салып бир топту талкаласа, экинчи топ кутулуп кете алат деп ойлоду. Анан Жакып Кудайга мындай деп кайрылды. О атам Ибраимдин Кудайы жана атам Исхактын Кудайы, Теңирим, сен мага өз жериңе мекениңе кайт, мен сени колдойм дедиң эле. Сенин өз колуңа кылган бардык ырайымың менен жакшылыгыңа татыксызмын, анткени мен бул Иордандан жалгыз таягым менен өттүм эле. Азыр болсо эки тобум бар. Мени бир тууганым Эйсаптын колунан куткар, анткени мен андан корком. Ал келип мени жана балдарымды энелери менен кошо өлтүрүп койбосун. Сен мага, мен сени колдоп, укум тукумуңду деңиз кумундай көбөйтүп, көптүгүнөн санап чыккыс кылам деп айткансың. Жакып ал түнү ошол жерде түнөдү. Анан ал өзүнүн мал мүлкүнөн бир тууганы Эйсапка белек кылуу үчүн буларды алды. 200 эчки, 20 теке, 200 кой, 20 кочкор, 30 инген ботолор менен 40 куй, 10 өгүз, 20 ургачы, 10 эркек эшек. Кулдарына ар бир үйүрдү өзүнчө бөлүп берип, аларга менин алдыма түшкүлө, үйүрдөн үйүргө чейин аралык кармагыла деди. Анан биринчи адамга минтип буйруду. Бир тууганым Эйсап алдыңан чыгып, кимдин кулусуң, кайда бара жатасың, айдаган малың кимдики деп сураса, сенин кулуң Жакыптыкы. Булар мырзам Эйсапка жиберилген белек, ал өзү да биздин артыбызда келе жатат де. Ошондой эле экинчисине да, үчүнчүсүнө да үйүр мал артындагылардын бардыгына буйрук берип, Эйсапка жолуксаңар ушундай дегиле деди. Дагы мындай дегиле, кулуң Жакып да биздин артыбызда келе жатат деди. Анткени ал өз ичинен менин алдымда бара жаткан белектер менен анын жүрөгүн жумшартайын, андан соң жүз көрүшөйүн, мүмкүн мени кабыл алар деген. Ошентип белектери анын алдынан кетти. Ал эми өзү ошол түнү станда түнөп калды. Ошол түнү ордунан туруп, 2 аялын, 2 кызматчы күңүн, 11 уулун алып, Жабок суусун кечип өттү. Аларды Шар суудан алып өттү. Өзүнүн бардык мал мүлкүн өткөрдү. Ошентип Жакып жалгыз калды. Ошондо таң атканга чейин бирөө аны менен күрөштү. Ал Жакыпты жеңе албастыгын көрүп, аны менен күрөшүп жатканда жамбаш муунуна тийип мертинтип койду. Анан ал, "Кое бер мени, таң атып кетти" деди. Жакып ага, "Мага батаңды бермейинче кое бербеймин сени" деди. Ал Жакыптан "Атың ким?" деп сурады. Ал "Жакып" деп жооп берди. Ошондо ал мындай деди: "Ушундан тартып сенин атың Жакып эмес, Ысрайыл болот. Анткени сен Кудай менен, адамдар менен күрөшүп жеңип чыктың." Жакып да "Атыңды айт" деди. Ал "Эмне үчүн менин атымды сурап жатасың" деди да ошол жерде ага батасын берди. Анан Жакып "Мен Кудайды бетме бет көрүп, бирок тирүү калдым" деп ал жерге Пенуэл деген ат койду. Ал Пенуэлден өтүп бара жатканда күн чыкты. Ал жамбашынан сылтып бара жатты. Ошондуктан Ысрайыл уулдары азыркыга чейин жамбаштын тарамыштарын жешпейт. Анткени күрөшүүчү Жакыптын жамбаш тарамышына тийип мертинтип койгон. 3 бөлүм. Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле. Ыйсаны айыпташ үчүн ал бул адамды да ишемби күнү айыктырар бекен деп карап турушту. Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга "Ортого чык" деди да тигилерден "Ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи" деп сурады. Алар унчугушкан жок. Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге "Колуңду сун" деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Фарисейлер сыртка чыгаары менен Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иратты жактоочулар менен кеңешишти. Ыйса шакирттери менен көл тарапка кетти. Ошондо Галилея, Жүйүт, Эдом аймагындагы, Иерусалим шаарындагы, Иордандын наркы өзүндөгү көп эл анын артынан барды. Анын кылган иштери жөнүндө уккан Тир жана Сидон аймактарындагы эл ага агылып келип жатты. Ошондо Ыйса көпчүлүктүн арасында кысылып калбаш үчүн өзүнө бир кайыкты даярдап коюуну шакирттерине дайындады. Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан оорулардын бардыгы ага колдорун тийгизүү үчүн жүткүнүп жатышкан эле.
Жиндер Исаны көргөндө анын алдына жыгылып, "Сен Кудайдын уулусуң" деп кыйкырып жатышты. Бирок Иса алардын өзү жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды. Андан кийин ал тоого чыкты да, өзү кимдерди кааласа ошолорду өзүнө чакырды. Алар Исага келишти. Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн ал 12 кишини тандады да, аларга оорулууларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди. Иса тандаган 12 киши мына булар: Петр деген ысым коюлган Шимон, Боянергес, башкача айтканда чагылгандай чартылдагандар деген ысым коюлган Зебедей уулдары Жакып менен Жакан, Андрей, Филипп, Бартоломей, Матай, Томас, Алпей уулу Жакып, Тадай, Каналык Шимон, ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот. Алар үйгө келишкенде кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты. Ал акылынан айнып калыптыр деп айтып жатышканын уккан жакындары аны алып кеткени келишти. Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо, анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди ал жиндердин башчысынын күчү менен кууп чыгарат дешти. Ошондо Иса мыйзам окутуучуларды жанына чакырып, аларга үлгү насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү: Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын? Эгерде падышачылык ичара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт. Эгерде үй бүлө ичара бөлүнсө, анда ал үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал тура албайт, анын күнү бүтөт. Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип мал мүлкүн уурдоо мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот. Силерге чындыкты айтып коеюн. Адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөрү кечирилет. Бирок ким ыйык рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт. Түбөлүккө күнөөлүү болот. Иса бул сөздөрдү анын ичинде жин бар деп айтышкандыгы үчүн айтты. Энеси менен бир туугандары келип, сырттан Исаны чакыртышты. Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондога энең, инилериң, карындаштарың сыртта сени чакырып жатышат дешти. Иса аларга: "Менин энем жана бир туугандарым ким?" деди да, айланасында отургандарды тегерете карап: "Мына менин энем, мына менин бир туугандарым. Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол менин иним, карындашым жана энем" деп жооп берди. 8-бөлүм. Ошол күнү Акашбейрош падыша жүйүттөрдүн душманы Амандын үйүн Эстер ханышага берди. Мордохай падышанын алдына кирди, анткени Эстер падышага Мордохай эмнеси болорун айткан эле. Ошондо падыша Амандын колунан чыгарып алган өз шакегин Мордохайдын колуна салды. Эстер болсо Мордохайды Амандын үйүнө башчы кылды. Эстер падыша менен кайрадан сүйлөшүп, анын бутуна жыгылып, ыйлап, андан Агактык Амандын кыянат ишин жана анын жүйүттөргө каршы жаман ниетин жокко чыгаруусун өтүндү. Падыша Эстерге алтындан жасалган падыша таягын сунду. Эстер өйдө болуп, падышанын алдында турду. Анан мындай деди: "Эгерде падыша туура көрсө, эгерде мен анын алдында ырайым тапсам, эгерде бул иш падышанын алдында адилеттүү болуп эсептелсе, эгерде мен ага жаксам, анда Агактык Амадат уулу Амандын жаман ниети боюнча падышанын бардык дубандарындагы жүйүттөрдү кыруу жөнүндө жазылган каттар кайтарылышы үчүн буйрук жазылса экен. Мен өз элимдин башына түшкөн мүшкүлдү кантип карап турам? Бир туугандарымдын кырылып жатканын кантип карап турам?" Ошондо Акашбейрош падыша Эстер ханыша менен жүйүт Мордохайга мындай деди: "Амандын үйүн Эстерге бердим. Өзүм болсо жүйүттөргө каршы чыккан үчүн жыгач мамыга астырып салдым. Силер да падышанын атынан жүйүттөр жөнүндө өзүңөр каалагандай буйрук жазып, падышанын мөөр шакегин баскыла. Анткени падыша атынан жазылып, анын мөөр шакеги басылган катты өзгөртүүгө болбойт." 3 айда, башкача айтканда Сибан айынын 23 күнү падышанын катчылары чакыртылды. Алар Мордохай буйругандай кылып жүйүттөргө, падышанын бийлөөчү төбөлдөрүнө, аймак башкаруучуларына, дубан башчыларына, Индиядан Эфиопияга чейин жайгашкан 127 дубандын ар бирине өз ариби менен, ар бир элдин өз тилинде, жүйүттөргө өз ариби менен, өз тилинде каттарды жазышты. Мордохай аларды Акашбейрош падышанын атынан жазып, падышанын мөөр шакегин басып, чабармандарды ат, төө, качыр менен жөнөттү. Ал катта ар кайсы шаарларда турган жүйүттөр чогулуп, өз өмүрлөрүн сакташ үчүн өздөрүнө каршы чыккан элдин арасындагы жана дубандагы күчтүүлөрдүн баарын кырып жок кылып, өлтүрүп, алардын балдарын, аялдарын, мал мүлкүн талап тоноп алууга падышанын жүйүттөргө уруксаат бергени жөнүндө жазылган эле. Акашбейрош падышанын бул буйругу бардык дубандарда бир күндө 12 айдын, башкача айтканда Адар айынын 13 күнү аткарылсын деп көрсөтүлгөн. Бүт элдерге мыйзам катары жарыялана турган бул буйруктун көчүрмөсү ар бир дубанга жеткирилсин. Жүйүттөр ошол күнү душмандарынан өч алууга даяр турушсун деп айтылган.
Падышанын буудандарына минген чабармандар падышанын буйругун шашылыш алып жөнөштү. Буйрук борбор шаар Шушанда да жарыяланды. Ошондо Мордохай падышадан үстүнө ак жакут түстүү падыша кийимин, башына чоң алтын таажы кийип, зыгыр кездемеден тигилген кочкул кызыл жамынгыч жамынып чыкты. Шушан шаары кубанычка жана шаттыкка бөлөндү. Ошол күн жүйүттөр үчүн жарык чачкан, кубанычтуу, шаңдуу майрам күн болду. Падышанын буйругу менен токтому жеткен баардык дубандардагы, баардык шаарлардагы, баардык жерлердеги жүйүттөрдүн кубанычы койнуна батпай, майрамдап той өткөрүп жатышты. Өлкөдөгү элдердин көпчүлүгү жүйүттөрдөн коркондуктан жүйүт болуп алышты. 3-бөлүм. Анда жүйүт болуунун кандай артыкчылыгы бар? Же сүннөттүн кандай пайдасы бар? Баардык жагынан көп артыкчылыгы бар. Баарынан мурда Кудайдын сөзү жүйүттөргө ишенип тапшырылган. Эгерде алардын кээ бирөөлөрү ишенимсиз болушса эмне экен? Алардын ишенимсиздиги Кудайдын ишенимдүүлүгүн жокко чыгарабы? Албетте жок. Ыйык жазууда сенин сөздөрүң адилет, соттошкондо сен жеңесиң деп жазылгандай, Кудай ишенимдүү, ал эми ар бир адам калпычы. Эгерде биздин адилетсиздигибиз Кудайдын адилеттүүлүгүн айкын кылып жатса, анда эмне демекчибиз? Карын төгүп жатканда Кудайды адилетсиз дегенге болобу? Мен адамдык ой менен айтып жатам. Албетте андай эмес. Андай болсо Кудай дүйнөнү кантип соттомок эле? Бирок менин адилетсиздигим аркылуу Кудайдын адилеттүүлүгү артыгы менен далилденип, Кудай даңталып жатса, анда мен дагы эмне үчүн күнөөкөр катары соттолушум керек? Кээ бирөөлөр бизди жамандап, булар жакшылык болуш үчүн жамандык кылалы дешет, деп кантип айтып жатышат? Мындайлардын соттолгону туура. Анда эмне, биз артыкчылыкка эбизби? Жок, эмеспиз. Анткени биз жогоруда далилдегендей, жүйүттөр сыяктуу эле элиндер да баардыгы күнөөнүн бийлиги астында. Ыйык жазууда жазылгандай, бир да адил адам жок. Түшүнгөн бир да адам жок. Эч ким Кудайды издебейт. Баардыгы жолдон чыгышты. Бирөө да жарактуу эмес. Жакшылык кылган адам жок. Бирөө да жок. Алардын кекиртеги ачык мүрзө. Алар тилдери менен жалган сүйлөшөт. Алардын ээриндеринде жылаандын уусу бар. Алардын оозунан каргыш жана ачуу сөз гана чыгат. Алардын буттары кан төгүүгө чуркап турат. Алар жүргөн жерде кыйроо жана кайгы гана болот. Алар тынчтык жолун билишпейт. Алардын көздөрүнөн Кудайдан коркуу дегенди көрбөйсүң. Бирок мыйзамда эмне айтылса да, ошонун баары мыйзамдын бийлиги астындагыларга айтыларын билебиз. Ошондуктан баардыгынын оозу жабылат, бүт дүйнө Кудай алдында айыптуу болот. Анткени мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам акталбайт, себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет. Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Бул жөндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт. Кудайдын бул адилеттиги баардык ишенгендерге Иса Машаякка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик. Анткени эч айырма жок. Себеби баардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок баардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты. Кудай өзүнүн чыдамдуулугу убагында мурунку кылынган күнөөлөрдү кечирүү аркылуу өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн Машаяктын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды. Азыркы учурда өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн ушундай кылды. Ал Исага ишенген адамга адилеттүү жана актоочу катары таанылсын. Анда биздин мактана турган нерсебиз кайда калды? Ал бирөтөлө жок болду. Кайсы мыйзам менен? Иштерди талап кылган мыйзам мененби? Жок, ишенимди талап кылган мыйзам менен. Анткени биз мындай деп эсептейбиз. Адам мыйзамды аткаруу менен эмес, ишеним менен акталат. Же Кудай жүйүттөрдүн эле Кудайы бекен? Бутпарастардын да Кудай эмеспи? Албетте бутпарастардын да Кудайы. Анткени Кудай бирөө. Ал сүннөткө отургузулгандарды ишениминин негизинде, сүннөткө отургузулбагандарды да ишеним аркылуу актайт. Анда эмне, биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарабызбы? Албетте жок. Биз мыйзамды бекемдейбиз.